Сайрагүл Садыковна, кайсыл бир саясатчылар үчүн кырлышкандык оюлучу. Өзгөчө биз журналисттер, активисттер, саясатчылардын колдоосу менен агарып көгөрүп деле кеткен жерибиз жок. Адахан Мадумаровдун кол тийбестиги алынып, сурак берет экен. Жогорку кеңештин депутаттары макулдук бериптир. Туура чечим. Адахан Мадумаров азыр өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, Кемпир-Абад маселесинде, Баткендеги чек ара чырында, жер талашында канчалык күнөөсү бар же таза экенин тарых алдында, эл алдында далилдегенге мүмкүнчүлүк болду. Мадумаров кол койгон протоколдун таасири кесепети бүгүнкү күнгө чейин мамлекетке коко тикен болуп турат. Мындан ары кандай болору да белгисиз. Кандай болгон күндө да кыргыз-тажик мамилеси жакшырып, чек арабыз эртерээк такталып, мурдагыдай жай турмуш уланыш керек.